forma esquema duga. Intraoperaционный передвижной рентген аппарат типа S-дуга деп айтылат. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынан кабар алды. Мында S-дуг аталышындагы рентген аппарат сатып алынган. Бул жабдыктын жардамы менен операция учурунда сөөк көзөмөлдөнүп турат. Кол, бут, сөөктөрүн операция жасап аткан учурда ошол операциянын жүрүшүн контролдоп турабыз. Сыныкты канча өлчөмгө жылдырышыбыз керек, түздөшүбүз керек, же бир темир менен катырып аткан болсок, ар бир винтик, болттардын каяка кетип атканын контролдоп тура алабыз. Бул аппарат бизде областтык боюнча жок эле, мурда Ошто бар, Бишкекте бар, эми бул мурдатан эле. Но биздин областтык ооруканага мына кече келип түштү. 4.300.000 сомго сатылып алынды тендердин негизинде. Облустук ооруканага көрүнгөн бейтаптар бул аппарат үчүн Ош облусуна, Бишкек шаарына барып жүрүшкөн. Мындан улам дарыгерлер жогорку кеңештин депутаттарына кайрылышкан. Ошол жерде иштеген дарыгерлердин, элдердин кайрылуусу менен ошол аппаратуранын өтө керектиги экенине кайрылгандан кийин мен биздин кесиптештер агаларым Жеңишбек Шерматов, Шайырбек Кыдыршаевич мен болуп чогуу ушундай аппарат керек экен деп тиешелүү министрликтерге кайрылып ошол жерден акчасын бөлдүртүп мына элибизге Кудай буйрса мындан ары кызмат кылат аппаратчы. Бүгүн келип көрүп аны орнотуп колун көрдүк. Мындан ары иштетилсе ошол дарыгерлердин дагы жумушуну бир кыйла алдына жылдырат деген ойдомун. Ошол эле мезгилде мына өзүңөр күбө болуп дагы бир нече аппаратура керек экенин айтып кайрылышты. Буйрса аларга дагы чогуу чараң ошол агалар менен биргеликте жардам кылабыз деп үмүттөмүн. Эл өкүлү Жалал-Абад областар аралык ден соолукту калыбына келтирүү Бакыт борборунан да кабар алды. Имарат 1970-жылдары курулуп, ошондон бери иштеп келет. Бирок бул убакыт аралыгында бир дагы капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөрүлгөн эмес. Оборудованиялар, аппараттардагы ошол 70-80 жылкы аппараттар менен иштеп келатабыз. Бул негизинен 3 корпустан турат, 95 койкага ылайыкталган. Айбек Тураталиевичке чоң рахмат айтышыбыз керек. Себеби ал өзү дагы кесиби боюнча врач, анан элдин көйгөйлүү маселелерин ар жерден ооруканаларды, мектептерди көрүп жүрөт. Ошонун катарында мына бизге дагы келип, көрүп чыкты, баары өзү таанышты. Биз ага аябай коллектив мына жаткан ата-энелер мына ыраазы болуп атышат. Бул жайга бир учурда 95ке чейин балдар келип, 10 күндөн дарыланып кетишет. Эл өкүлү балдар дарыланып жаткан имарат заман талабына ылайык болуусу керектигин айтып, мындан ары бул көйгөйдү чечүү үчүн аракеттер көрүлөрүн билдирди. Кабылына келтирүү борбору бул жерге ошол төрөлгөндөн баштап төрөлгөн мезгилде эле бир мындай оорулуу төрөлгөн балдарыбызды дарылоо центри болуп эсептелинет. Бирок мен муну көрүп чындыгында жүрөгүм ооруду. Анткени биздин ушундай аярлуу катмарга, биздин ушул оорукчан балдарыбызга көрүлүп аткан камкордукка мен кичине көңүлүм ооруду. Буйрса мындан колго алып, чогуу ушул министрлик менен биргеликте биздин депутаттар менен чогуу бир жардам беребиз буйрса. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.